Индия терең тарыхы бар, маданияты бай өлкө. Биздин заманга чейинки 3-чү кылымдарда эле Индия өрөөнүндө сугат каналдары, суу жүгүрүүчү системалар, бышкан кыштан салынган имараттар болгон. Илим тажрыйбасы жөнүндө маалыматтар Ведалар деп аталган булактарда кездешет. Аларда дыйканчылыкта жер семирткич, ар кандай курал жарак жасоодо темир колдонулганы, металл иштетүү, оорулардын түрлөрү, алардын белгилери, дары чөптөр жөнүндө маалыматтар бар. Индия маданияты Маурьялар династиясы бийлеген мезгилден биздин заманга чейинки 4-2 кылымдардан баштап биздин замандын 8 кылымына чейин гүлдөп өнүккөн. Бул мезгилде грамматика, медицина, математика, астрономия жана башка тармактар боюнча тажрыйба топтолгон. Илимге эсептөөнүн 10-дук системасын ошол кездеги хинди илимпоздору киргизген. Физика менен химия, боек, дары-дармек даярдоодо жана башкалар колдонулган. Медицинада да чоң ийгиликтер жаралган. Дарыгерлер көз катарактасын алып таштаганды, баш сөөктү көзөп операция кылганды, баланы операция жолу менен алганды билген. Илим Акбардын 1556-1605 жылдар тушунда да жакшы өнүгүп, Дели, Жайпур жана башка шаарларда обсерваториялар салынган. 18 кылымдын орто ченинен өлкөнү европалыктардын колониялай башташы илимдин өнүгүшүнө кедерги болгон. Бирок Индия илимине Индияда жашаган Джонс, Уолдем, Блендфорд жана башкалар англис илимпоздору да көп эмгек сиңирген. 19 кылымдын аяк ченинде индиялык туңгуч илимпоздор, математиктер, физиктер, геометрия боюнча Адис аралы, Мукерджи, физик, биофизик, Ч. Бос чыккан. 20 кылымдын биринчи жарымында математик Раманужан Нобель сыйлыгынын лауреаты, физик Ра, кванттык статистиканы баштоочулардын бири Бозе, физик теоретик Баба жана башкалар илимге жаңылыктарды киргизишкен. Индиянын философия, адабият жана искусство жаатындагы жетишкендиктери биздин заманга чейинки 15-10 кылымдардан ушул күнгө чейин сакталып келе жатат. Алар адамзаттын эң байыркы маданиятынын негизинде пайда болгон. 3000 жыл илгери Ведалар байыркы хинди тилинде, байыркы тексттер биздин заманга чейинки 6-5 кылымдарда Махабхарата жана Рамаяна эпостору жаралган. Биздин заманга чейинки 1-кылымдын 1000-жылдыкта Пали, Пракрит адабияты, биздин заманга чейинки 4-3 кылымдарда байыркы Тамил адабияты пайда болгон. Санскрит тилинде Панчатантра элдик жомоктор жыйнагы түзүлгөн. Тиру Курал, Учкул сөздөр китеби байыркы Тамил адабиятынын эң мыкты чыгармасы болгон. Анда даанышман башкаруучунун образы чагылдырылган. Өлкөдө исламдын таралышы, фарс тилиндеги хинди адабиятынын Амир Хосрав Дехлави 1253-1325 жылдар, Мирза Бедил 1644-1721 жылдарда түзүлүшүн шарттаган. 19-20 кылымдарда адабият өлкөдө болуп жаткан терең өзгөрүүлөрдү чагылдырган. Китеп басуунун пайда болушу, жазуусу жок элдердин жазууга ээ болушу бул тилдерде адабияттын өнүгүшүнө өбөлгө болгон. Бенгал акыны Тагор Азияда биринчи жолу Нобель сыйлыгын алган. 1913 жылы Индияда улуттук тилдердин адабияты менен бирге англис тилиндеги адабият да өнүккөн. Индия архитектурасынын тарыхы байыркы Хараппа цивилизациясына тиешелүү Сангхол жана Лотхал шаарынын архитектурасынан башталат. Биздин заманга чейинки 4-2 кылымдарда Маурьян мамлекетинде санжыргалуу сарай имараттары салынган. 13 кылымдан Дели султандыгында архитектура геометриялык тактыкта жетишкен. Жебесимал арка жасоо, тегиздикке хром менен оймо чийме салуу өнөрү өөрчүгөн. Мусулман мечиттери, кампалуу күмбөздөр, мунаралар салынган. Улуу Монгол мамлекетинин тушунда 1617 жылдарда Агра, Дели шаарынын чептери, мечиттери, Тадж-Махал, ак мрамор күмбөзү жана башкалар курулган. Колониялык бийликтин мезгилинде 18 кылымдар 1947 жылга чейин Бомбей, Калкутта, Дели шаарында европалык типтеги имараттар пайда болгон. Орто кылымдарда Индияда миниатюра живописи өнүккөн.
19-20 кылымдын чегинде башында аралы Тагор жана искусство таануучу Хавел турган индиялык сүрөтчүлөр жана жаңы агымга Бенгал кайра жаралуусуна негиз салышкан. Бул агым Индия искусствосунун андан аркы өнүгүшүнө күчтүү таасир тийгизген. ناري 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 من جماله Ал эми Индия музыкасына импровизация мүнөздүү, кайсы гана аспаптык жана вокалдык чыгарма болбосун, ыргактуу, салттык үн айкалыш раганын негизинде импровизацияланат. Улуттук негизги аспаптары вина, сестар, тамбура, чертме, равнстар, саранги, сареида, кыл-кыяк түрү, таблия, бания урма аспаптары негиздүү. 50-жылдарда музыка, би жана драма академиясы 1953-жылы, бүткүл Индия радиосунун улуттук оркестри 1952-жылы Дели Бомбей шаарындагы радио борборлорунда хор коллективдери түзүлгөн. Театр оюндары болсо байыртадан эле пайда болгон. Элдик театр оюндарынын көбүнүн өзөгүн Рамаяна жана Махабхарата түзгөн. Индия театр спектакльдеринде сюжет оюн аркылуу гана туюндурулбайт. Аткаруучунун декламация, би, пантомима, акробатика аркылуу да берилет. 20-кылымдардын 40-жылдарында театр өнөрү өркүндөгөн жана 1953-жылы Индия искусство борбору негизделген. Тарыхы. Археологиялык маалыматтарга караганда Индияда адам баласы таш доорунда эле жашай баштаган. Индия дарыясынын өрөөнүндө отурукташкан элдер биздин заманга чейинки 3000 жылдыктын экинчи жарымы, 2000 жылдыктын биринчи жарымында жогорку деңгээлдеги Хараппа маданиятын түзгөн. Биздин заманга чейинки 2000 жылдыктын орто ченинде Индияны Ари улуулары каптап келе баштаган. Биздин заманга чейинки
1000-жылдыкта аймакта Куру, Панчала, Кошала, Таксила, Гандхара, Магадха сыяктуу бир катар кул ээлөөчүлүк мамлекеттер пайда болгон. Андан ичкери Магадха айрыкча жогорулап, Маурия династиясынан чыккан Ашок падышасынын тушунда биздин заманга чейинки 268-232 жылдарда ал бүткүл Индияны камтыган империянын борборуна айланган. Байыркы Индиянын калкы 4 сословияга бөлүнгөн. Брахмандар, дин кызматкерлери, кшатрийлер, жоокерлер, вайшилер, эркин дыйкан, малчы, соодагерлер, шудралар, жалчы кулдар. Булардын биринчи экөө артык укуктардан пайдаланган. Байыркы Индияда буддизм менен жайнизм дини үстөмдүк кылган. Алгачкы орто кылымда Индия бир нече мамлекетке бөлүнгөн. 12-ci кылымдын аягы, 13-cü кылымдын башында түрк-афган башкаруучулары тарабынан түштүк Индиянын каратылышы анда ислам дининин таралышына түрткү берген. 1398-жылдары Тимурдун армиясы Дели султандыгын 1206-жылы түзүлгөн Индиядагы биринчи мусулман династиясы болуп Индияны караткан. Алар Дели шаарын талаптанып, кол өнөрчүлөрүн Самаркандга алып кеткен. ичара келише албаган султандыктардын башкаруучулары тактыга Кабулдан Закир ад-Дин Бабурду чакырышкан. Бабурдун кыска мөөнөттүү бийлиги 1526-1530 жылдар Монгол империясынын Улуу Монголдар династиясынын башатын негиздеп кеткен. 16-кылымдарда Түндүк Индияда Улуу Монголдар династиясынан чыккан Акбардын бийлигинде болот. Анын чөбүрөсү Аурангзеб 1658-1707 жылдарда Түштүк Индияны каратат. Бирок Монгол империясы көп узабай ыдырай баштайт. 16-кылымдарда португалдар, голланддар, англичандар, француздар Индиянын жээгиндеги бир катар стратегиялык таяныч пункттарын ээлеген. Европалык державалардын
Индия үчүн күрөштөрү Англиялык Ост Индия компаниясынын жеңиши менен 18-кылымдын аягында аяктайт.